Tapkan sözдөр эле Жапаров менен Ташиев Бакиевдин кишилери, ошонун тушунда бири министр болгон, бири комиссар болгон, ал болгон, бул болгон деген баягы эле күлкүлүү сөздөр. Анда эмне? Бакиев президент болуп турганда, мисалы, ошол эле убактылуу өкмөттөгүлөр жүгөрү кайтарып жүрүшкөн беле. Булар деле баары толугу менен жогорку кызматтарда жүрүп, доорду сүрүшпөдү беле. Берки ген прокурор, министр болуп иштегендерди айтпаганда дагы Алмазбек Атамбаев Бакиевдин премьер-министри болгонбу? Болгон. Сыйлыктарды алып, Бакиевди мактап, чын дилинен ыраазы болуп эле сыймыктанып жүрүшкөнбү? Жүрүшкөн. Анан эмне? Булар ошондо Бакиевдердин кишилери эмес дагы, жалгыз гана Жапаров менен Ташиев анын кишилери болуп калыш керекпи? Элдин башын айлантып, 2013 жылдан кийин КТРден саарттан кечке кокуй мына реваншисттер бийликти кайра алганы жатат деп жүрүп, эптеп элдин башын айлантып 10 жыл отурушту. Анан реваншисти жок эле, Бакиевтери жок эле, булар түптөгөн бийлик өзү шайлоону итчесинден өткөрө коюп, эл өзү эле чыгып бийликти алмаштырып салганы жалганбы? Анан кайра эле элди эмне менен көтөрүүгө болот деп жатып алып, ойлонуп тапкандары эле ошол Бакиевге атат, аны реабилитация кылганы жатышат, чыккыла, ойгонгула, тура калгыла деп буту күйгөн тооктой эле 5-6 блогерлери менен айгай салууга аракет кылганына күйөсүн киши. Же эмне, Бакиев келсе, буларга, ошол убактылуу өкмөттөгүлөргө жакпаган ачуу чындыктар ачылып кетеби? Булар ошондон коркуп, безилдеп жатышабы? Деги неге мынчалык эле Бакиевден коркушат болду экен бул бактылуу өкмөттөр? Кызык, жөн эле жерден эместир.